Assalamu alaikum, кандайсыздар? Негизи бул видео ремонт тууралуу сентябрь октябрь тартылган, бирок сааты эми жетип, мына бүгүн 11-мартта монтаждап жатам. Ортодон канча убакыт өткөндөн кийин. Бул жер негизи, бул жер азыр капкара болуп турган жери, бул жерде кышкы печка турчу, кышка ошол жерде от жакчу үйгө. Азыр отту сырттан жага турган кылып өзүнчө комната кылдык, кышкы топканы. Анан бул стена турган жер капкара, стена турган капкара бул турбайбы, стена турган жер, ал жер. Теги бул кухонный гарнитур турганына 5 жыл болгон, ордунан жылбай. Анан бунун ичи дагы жаңы алып албасак дагы, бирок ичин пока азырынча жаңыртып туралуу үчүн краст этип койдук. Мындан тышкары ошол эле бөлмөнүн баягы аппак эле бир өң кылып аппак кылып боеп коеюн десек, үйдө кичинекей балдар бар. Стенаны ары өтүп бери өтүп шабап капкара кылып кетет. Анан көп кирдегени да көп билинбесин деп алгач дубалда мындай боз цвет менен боеп, анан кирпичтин имитациясын бериш үчүн колумдан келген ушунусун жасап койдум. Бул жака негизи биз обой же башка нерсе чаптайын десек, акча көбүрөөк кетет. Ремонт ансыз да ремонт кылып жатканда акча көп кеткендиктен бул жакта жок дегенде жогору кылып коелу деген эме менен ушундай алып жатам. Албетте башында папам, мамам каршы болду. Бирок көгөрүп отуруп, көк бетигимди салып отуруп, акыры мен жасайм го деп отуруп жасап койгондогум. Эми эркектердей болуп профессионал уста болбосом дагы окшоштурдум окшойт. Ошол азыр акыркы результат кандай болгонун сүрөттөн көрөсүздөр. Мынакей акыркы результат ушундай болду. Эптештирдим. Сонун болуп турбу? Мына бул жагына байкем жардам берди. Жармаштырганга бул стенага узун жидкий обой деп коет экен. Жидкий обойбу эмне деп коет билбейм, ушуну жармаштырган жардам берди. Ал эми калган ремонттордун бардыгын биздин усталарыбыз Тытан аке менен Мирлан акем жасашты. Мен болсо майдап жанында уборка иштерин кылып аттым жалаң. Эмне үчүн биз бул кире беришке жарымына чейин кафель деп атабыз, полун жана жарымына чейин кафель деп атабыз. Себеби кичинекей балдар болгондуктан баягы стенаны колдору менен кармашат, кир кылат. Кафелди тазалап жууп кое берсең болот. Ошол себептен көп жерге көп нерселер төгүлөт. Ошол себептен биз кафель деп коюшуну туура көрдүк. Ремонт ишинде ремонт кылып атканда бир материал жетпей калат экен, бирөөсү ашык болуп калат, ашыгын алып барып өткөрөбүз, жетпей калаган алып келебиз. Айтор районго байма-бай каттап калдык. Мындан тышкары неберелердин окуусуна байланыштуу даярдык көрүп, алга да каттап турдук. Анан биз районго барган сайын бул апасы менен баласы кошо түшүп алышат. Көбүнчөсүн бул неберелер түшүп алат. Аларсыз биз районго барып келе албайбыз дегендей. Ошол ата-энесинин эрке неберелери кошо биз менен жүрөт. Папам экөөбүз ремонтто керектүү нерселерин алыш үчүн улам районго барып турабыз. Тандаганы мен, айдоочусу папам болуп. Эми үйдүн ремонтун жаңыртканга жараша терезе парталарды да жаңыртайлы деп чечтик. Терезе парталардан атайын Бишкектен алып келдик. Анан тигүү жагын өзүнчө тикмечиге берейин десек, ал өзүнчө бир акча турат, бир топ. Аны акчасын эконом болуш үчүн өзүмдүн эле машинкамды алдырып шаардан анан минтип терезе парталарды, эшик парталарды өзүм тигип койдум. Мынакей бул жак кышкы жана мен айтып аткан топка, ушул жерде от жагылат, ушул жакта тамак жасалат. Ал эми бул кире беришибиз. Кире беришибиздин кафели эми салынат. Кафель пока төшөлө элек, бир күндө бир жамгыр жаап атканына байланыштуу. Жамгыр жааган күндөрү усталар эс алып атышты. Ремонтто кошо жүрүп улам уборка кыла бергенге колдорум куургап, кесилип кетти, аябай. Анан бирок ага карабай, ремонттун бүтүп атканына сүйүнүп, колумдун кесилгенине кайдыгер болуп жыргап аттым. Эң негизгиси үйүбүз бүтүп атат деп. Ошол бул жер ата-энемдин үйү. Мен болсом жардам бергени келгем.
негизи 1-2 жумага деп келдим, бирок 1 айдан ашык, 2 айга 1 ай жүрдүм ремонтту толук бүткүчө. Ал эми бул биздин Татан акебиз үйүбүздүн ремонтун нолдон баштап өзү жасап атат баарын. Кафель жармаштыруу аябай узакка созулган майда жумуш экен. Карагылачы, бирок ага карабай баягы сабырдуулук менен ар бир майда детальдарына чейин ушунчалык кылдаттык менен таза кыймылдап, таза иштейт экен. Ошонусу жакты. Бул менин Мирлан байкем ал свет иштерин, электр жагын карап атат. Азыр кышкы топкагыбызга потологун салып, анан светтерди киргизип жатышат. Мен болсом алардын артынан кошо талашып, кайсы жакты тазалап бүтсө ошол жакты кырып жашап атам. Усталарыбыз эс алган күндөрү баягы убакыт текке кетпесин деп артынан мындай жумуштарды мен кылып аткандагым фуга деп коет экен. Ал кафелдердин ичине жармасы киргизип толуктап чыгат экен. Мен болсом азыр усталар бүгүн эс алып атканына байланыштуу анан стеналарын жана полдордун баардыгын мынтип толуктап чыгып атам фуга менен. Негизи бул усталардын жумушу. Анан усталар келгиче мен жасай берейин, убакыт кетпесин, эртерээк бүтсөк мен эртерээк үйүмө кетем шаарга деп жасап аткандагым. Анан бул менин кемчилигим, усталардыкы эмес. Усталар жашынакай сууну кылып жидкий обой чаптап беришкен. Анан ремонт бул баягы балдар кармаса кир болуп калат деген ой менен келген коноктор бирөөлөр айтып атышты да лактап койсо болот деп. Анан мен жанагы экинчи этаждын мебелин лактаган лак менен лактап көрөйүнчү деп терезенин алдын лактадым да, жакшы кичине эле жерди лактаптырмын. Лактап анан 1-2 сааттан карасам мынтип сапсары болуп саргайып катып калды. Көзгө аябай жаман көрүнөт экен. Көрсө жидкий обойдун өзүнүн лагы болот экен. Декоративный лак деп коет экен. Биз анысын каяктан билиптирбиз. Мен ремонтто иштеп көрбөсөм. Анан карагылачы айырмасы, бияга аппак, бул жагы сапсары. Анан сапсары болгон жерлерин кайра мынтип бул строительный инструмент атын билбейт экенмин. Ушунун жардамы менен бычактын жардамы менен кырып жышып алып атам. Негизи лактап койгон үчүн катып чыкпай жатат да жакшы. Өзүн жидкий обойдун өзүн чыгаруу оңой экен. Суудан чачып койсо жибип калат экен дагы, анан тартсаң чыгып калат экен. Мен буну чыгарам деп атып колдорумдун баарын кескилеп, айтор баягы башың иштебесе кол бутун шору болуп ушуну менин башымдан өткөрүп атам. Карап койгула. Баардыгын түшүрүп бүттүм. Эми болсо ушунча мусор чыкты. Булардын баарын тазалап алып бар жака. Андан кийин стенасын жакшылап жууп чыктым дагы. Алдын ала ачытылган даяр мына жидкий обой менен кайра жармаштырып чыктым. Эми усталардын жармаштырып атканын, тегиз деп атканын, кантип жармаштырып атканын баарын көрдүм. Анан дал ошондой кылып өзүм жармаштырып атам. Үйдүн ремонту башталганы мен үйдүн ремонтуна катышканына тагыраагы 1 ай болсо, 1 айдын ичинде мен жидкий обойду кантип ачытканды, аны стенага кантип сүрткөндү үйрөндүм окшойт. Айтор мындай супер идеалдуу адам болуп кеттим окшойт. Терезе парданы тигип, ал эми не деп коет? Диван жапкыч тигип, анан мынтип иштердин баарын өзүм кылып атам. Азыр могу жидкий обой жаңы чапталганда мынтип өңү күңүрт көрүнөт экен да, кургагандан кийин аппак болуп калат экен мынтип. Кудай буйруса эртең бул да аппак болуп калат. Мен экинчи этажды, экинчи кабатты бүтүрүп чыккача жидкий обойду байкемдер 1-чи этаждын кафелин чаптап бүтүштү. Мына үйлөрүбүз акырындык менен бүтүп жатат. Ал эми бул акыркы штрихтер калды, баардыгы бүттү. Эми бул 1-чи кабаттын студиясында эки эшиктин эки четине мындай узун рейка сыяктуу декорация кылып чапталып атпайбы, мына ушуну чаптап атышат. Ал эми бул биздин 2-чи кабатка көтөрүлүүчү тепкич. Буну да бир жолу красить этип чыгыш керек баардыгын.
Усталарыбыз негизги иштерибизди бүткөн соң анан биз краскалоочу жумуштарды баштайбыз. Эң негизгиси үйдүн ремонту бүтүп атат. Мамам болсо чаңдарын сүртмөй, папам болсо иреттеүүчү жерлерин иреттемей, айтор усталардан кийинки калган жерлерин баарын өзүбүз эптештирип атабыз. Крастетчүбүздүн крастетип, жуучусун жуучуп, актоочу жерлерин актап, айтор мына ушундай. Ким? Ал эми мен болсом терезенин пардасы күнгө күйүп калбаш үчүн тагып коет го. Ошондой тагылуучу ички парданы тигип жатам. Ал азыр кандай болгонун көрөсүздөр. Негизи терезе эшик парда, терезе парданын сырткысы тигилген. Ал эми ички кабаты терезенин тигиле элек болчу. Ачып жапканга оңой болсун деп японский штора, бул тартылма болсун, жалюзи түрүндө болсун деп мындай кылып жасадым. Мынакей эми өзүнчө ачылат. Буну жалюзи сыяктууну өйдө түрүп койсо дагы түрүлөт. Ремонт учурунда тартылган видеолордон ушулар эле калыптыр. Өчүрүп салгам келбей, анан видеону монтаждап туруп чыгарып койдум. Бул күндөр дагы эстеликке калсын деп.